Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Африкада күчөгөн маймыл чечеги эпидемиясынан улам өзгөчө кырдаал жарыялады. Илдеттин жайылышы 2023 январда Конго Демократиялык Республикасында башталган. Андан бери бул оору 27 миңден ашуун адамдан катталып, миңден ашык киши каза болду. Алардын көбү балдар. Адамдан адамга жугуучу маймыл чечеги 16 августта Швеция менен Пакистанда да катталды. Орусияга коңшу өлкөлөрдүн бийликтери жаңы оору боюнча коңгуроо кагып, милдеттүү текшерүүлөрдү киргизүүдө. Кыргызстанда маймыл оорусу каттала элек, бирок анын алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүп, аэропорттордо, темир жол бекеттеринде жана чек ара бекеттеринде санитардык карантиндик чаралар күчөтүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги оору катталган өлкөлөргө барууну пландап жаткан жарандарга сактык чараларын көрүүнү сунуштайт.